Ошо доллардын курсу түшүп аткан негизинде бизгече бир топ командалар бердик. Сахар, күм шекер боюнча. Эгерде льготный баасында 68 болуп аткан болсо, азыр 60 сомго түшүрттүк. Эгерде оптовый баада 78 сом болсо, 75 сомго түшүрттүк кече. Экинчи май боюнча бул жерде импортерлор бир импортерлор доллар менен иштейт экен, бир импортерлор рубль менен иштейт экен. Рубль боюнча биз иштегенде албайбыз, бирок доллар боюнча иштегендерге аларга биз айттык. Бирок сырьёлор кымбаттап атат, бирок биз май боюнча көзөмөлгө алдык. Азыр түштүк тарапта чоң завод ишке киргизилди. Ал жерде 5 литровый май 700 сомдон ашпайт деп уже команда берилди. Жакында, Кудай буйруса, бир айдын ичинде кантта май завод иштеп чыгат, иштеп баштайт. Ал жерде дагы май заводду биз көзөмөлгө алабыз. Un боюнча биз азыр бааларды кармап атабыз. Кудай буйруса, бизде мат резервде дагы будай бар. Ал жерден боюнча биз толугу менен ал жерде контролдоп атабыз. Мат резерв дагы кошумча, мен сизге маалымат айтып коеюн, кошумча акча бөлүндү. Ал жерде кум шекер алабыз, 12 000 тоннада жакын. Анан кийин өсүмдүк май алабыз, 5 000 тонна жакын. Ушул маалыматтар бар.